Сіздер күнжелес каналын көріп жатасыздар. Агро саяхаттабыз. Учурда биз Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы Чоң Өрүктү айылындагы алабалык фермерлик чарбасына келдик. Ээси Мээрбек агабыз. Саламатсызбы ага? Саламатчылык. Фермада иштер жакшы жүрүп атабы? Рахмат, Кудайга шүгүр. Келиңиз эми экөөбүз бир баштайлы. Мен келдим, балыктарды көрүп таң калдым. Көрсөтпөсөм болбойт дедим. Сиз bunu менен иштегениңизге канча жылдык болду эми? Быйыл 11 жылдын жүзү болду да, апрелде. Балык менен эмгектенип келесиз. Ушул ферманы түптөгөнүмө. Азыр сизде канча бассейн бар, кандай түрдөгү балыктар? Мисалы, быйылкы жылга канча тонна балык ала алышыңыз мүмкүн дегендей. Биздин чарбада 18 бассейн бар. Бир инкубационный цех бар. Ал деген личинкалар чыгарат, личинкалар чыгара турчу. Анан эки түр ушул форель балыгынын эки түрү бар. Могу балыкты кантип атайт эми? Бул янтарная форель деп коебуз. Сары балык, сары форель. Анан радужная форель бар. Радужная форель. Негизи бул жерде чарба кенен, жакшы жер экен. Чоң. Бул жердин өзгөчөлүгү мөңгүдөн түшкөн суудан балык өстүрөт дейт, сизде? Ооба, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бул мөңгүдөн түшөт. Суубуз аябагандай жогорку сапаттагы суу. Ошол себептен бизде балыгыбыздын эти аябай даамдуу келет да. Кана Мээрбек беке жүрүңүзчү. Эми сиз бул сферада балыкты каяктарга өткөзөсүз, кандай багытта сатасыз дегендей? Балык бүгүнкү күндө Бишкек шаарына алып барып сатабыз. Анан жай мезгилинде өзгөчө жайында туристтердин көп болгондугуна байланыштуу Бишкекке алып барылбай калат да, ордунан иштейбиз. Анан баягы сатылуусу жайкысын аябай көп болот деген, көп өлчөмдө сатылат. Башка айларда, жай айынан башка айларда жок эмес, бирок келе берет кишилер, анда деле боло берет. Азыр деле биздин алдыбыздан коноктор келди. Ооба, силердин алдыңардан как раз балык Россиянын Питеринен келиптир. Алар келип аябай суктанып алып кетишти, балыктан жеп алышып. Бир карап коюңуздар бул ферманы. Бул ферма өтө кеңири. Анан 18 бассейн дегенде баары могундай бассейн. Карарып чоң болду. Бул жанакы кандай деп коет эле? Радужная форель. Радужная. Кара, темно-синий. Жок, мындай бул темный болот, анан капталында мындай радужный кызыл болгон полоса бар да. Ошол себептен радужная форель. Бул личинкаларды кайдан алдырасыз? Личинкалар Европадан келет. Франция, Испания, Дания, Польша, Америкадан да алган убактар болгон. Туристтер жазын түшүрдүн пул болот экен анда. Кудайга шүгүр. Алабалык деп могу жакта жазылып турат. Мага жакты. Быйылкы жылга менимче тоннасын эсептей элек болсоңуз керек. Киребериш жака тааныштырып коюпсуз, бир жылда 30 тоннадан 100 тоннага чейин балык өндүрүлөт. Эми орто эсеп менен эсептегенде бир 60 тоннанын тегерегинде өндүрөм жылына. Бир жылда. Бир жылда. Ошондо сиз кыш же болбосо жаз айларында дүң сатасыз, башка кезде туристтер жатпайт. Жок, дүң сатуу деген менде жок. Жалаң эле өзүбүздүн туристтерге, анан өзүбүздүн такай клиенттерибиз бар. Мисалы, түшүнсөк болот. Такай клиент дегенде. Бул ортомчу жокпу, же кандай? Ортомчу жок бизде. Ортомчу магазиндер менен, кафелер менен биз иш жүргүзбөйбүз да. Бул мындай айтканда баягы акыркы кардарларга беребиз да, үйлөрүн алышат, например, ушундай сыяктангандарга. Тигил жакта доставка машинаңызды көрдүңүз. Демек сиз ушул региондо үйүнө же болбосо бир конок топур тоскондо заказ кылса апарып бересиз, э? Даярдап. Мисалы, ошондой десек болот. Мен түшүндүм. Так. Аны айтыңыз эми, бул жер форель үчүн кандай рельеф, абасы кандай, суусу кандай, сиздин балыгыңыз канча жылда ушул жерде максималдуу салмак алып бере алат дегендей? Биздики условиябыз эси 10 балл менен эсептегенде 7-8 балдык шкалада турган хозяйство бул. Кышкысын каталыраак, суунун муздагына жараша. Кышкысын бизде
өсүүсү төмөндөйт. Андан башка 4 ай, 12 айдын 4 айы каталыраак болуп өтөт дагы. Калган айлар мен айтар элем аябай көп келишип өсүшүнө, анан этинин сапатына, ушул бардык жагынан аябай жакшы келет да. Негизи балыкты көбүнчө жүргөн суусунан этинин даамы айырмаланат дейт. Ошол чынбы? Бул жерде эки фактор бар да. Биринчиси суу, экинчиси жеген тамагы. Экөө бири-бирине төп келсе, жыйынтыгы абдан жакшы чыгат да. Жүрүңүзчү, 18 бассейн дейт. Объем кандай болуп атат азыр эми? Объем кандай болуп? Бардык бассейнде балыктар бар. Объем деген меники, например, бүгүн мен азыр объемду мынча деп айта турган болсом, муну, скажем, азыр мен 45 тонна деп айтайын. Bir aydan кийин бул 50 тонна болуп калат да. Потому что рост берип атат да булчу. Ооба. Жеген сайын өсүп атат да булар. Кышында кандай болуп калат бул жер? Кышында биздин могу бассейн үстү тоңот. Суу түшүп аткан жерлер тоңбойт. Кислород суу менен келет дагы, муздун астында ошол кислород менен жашап жүрө беришет. Бирок мен жогоруда айтып өттүм, өсүүсү төмөндөйт. Ушул боюнча калат. Ушул боюнча калат. Эми 4 айда бир 100 грамм кошушу мүмкүн. Демек өтө көп кошо албайт экен да. Өтө көп кошо албайт. Аппетити болбой калат да. Суунун температурасына жараса, булардын караңыздар. Мисалы, мына ушул бассейнге канча килограмм азыр чамаңызда? Канча 1 тонна балык чыгабы ушул бассейнде? Же ушул бассейн толгондо канча тонна балык чыгат? Бул жерде азыркы ушул турушунда бүгүнкү күндө 1,5 миң балык, то есть, кечиресиңер, 2,5 миң балык бар бул жерде, 2,5 миң балык. Средний веси 700 грамм. 700 грамм. Демек 1,800, 2 тоннадан төгөрөгүндө бар экен. Ушуга канча жем берип атасың бир күндө? Бир суткасына канча жем дейт ушул 2 тонна балык? Азыр бул температура, суунун температурасына байланыштуу беребиз да. Азыр азайып калды. Бул ушул бассейн жай мезгилин алсак 70 килограммга чейин жем жешү да күнүнө. Бир суткада. Бир суткада. Азыр 20 килограммга түштү да. 20 килограммга түштү. Барель үчүн эң жакшы температура кайсы? Кайсы температура? Оптимальный температура 12 градустан 16 градуска чейин. 16 градуска чейин. Кышында бул жер канча градуска түшүп кетет? 2 градуска түшүп кетет. Ошон үчүн кыйналып калат экен. Ошон үчүн өспөй калат десек болот да. Негизи минималдуу температура канча болуш керек? Салмак болуш. Минималдуу бир 6дан түшпөш керек да. Кышында. Өтө жакшы. Бассейнде. Так. Азыр эми туристтер чындыгында токтоду да, туурабы? Ички туристтер калды, сырткы туристтер азайып кетти. Сырткы туристтер эми лыжный сезон башталганда келе баштайт сырткы туристтер деле кайра. Бул жакта дагы бар экен. Негизги бөлүк мына ушул балык түшөт экен. Могу темно-синий. Капталында белинде кызыл өңү бар. Анан эки балык боюнча сөз кылсак, экөөнүн айырмасы кандай эми? Мен тилим боюнча бул темно-синий, тилки алтын балык болсун. Экөөнүн биринчи айырмасы сырткы көрүнүшү, экинчиси булардын радужный форелибиз мындай тиги сары балыкка караганда майлуураак келет да. Майлуураак келет. Ошонусунан айырмаланып, бул эми как бааларынан айырмалабы? Бааларынан айырмаланат. Тигинин личинкалары кымбатыраак турат. Сары балыктынчы. Ошол себептен буга караганда бираз кымбатыраак. Анан экинчи айырмачылыгы бул радужкага караганда өсүү убактысы көбүрөөк. Ошол себептен дагы баасын өйдө кылганга туура келет да. Демек, тактап айтканда алтын балыктар кечирээк чоңоет. Ооба. Сейчас. Кара. Сизде азыр личинка барбы жокпу? Азыр жазында чыгарам личинка. Жазында чыгарам. Ушул жерге саласыз. Ооба. Канча жылда даяр кылып бүтөт эми? Сойгонго. Этке чыгарганга. 2 жылда. 2 жылда. 2 жылда канча эт топтой алат? 1,5 килограмм. 1,5-2 чейин чыгат. 1,5-2 килограмм чейин. Өтө жакшы туугандар.
Бул балык чарбаны көрсөттүк. Фермалык чарба. Өтө жакшы жерде жайгашып, айланасын караңыздар, тып-тыныч. Биз сизге келе жатканда көрдүк. Жерлер өтө бай жерлер экен, жакшы жерлер. Бирок түп-түз эч нерсе жок. Орой тилмен айтканда кысыр жерлер деп койсо болот. Бирок сиз ушундай жерде өндүрүп алыпсыз. Мен таң калдым. Суу демек мөңгүдөн агып келет. Ошондон келип бул жака түшөт. Адамдар баа береби, мисалы көлдүн балыгы менен сиздин балыгыңыздын айырмасы бар байке деп. Мындан bir 4-5 жыл мурун биякта пруттун балыгы деп башкача отношение кылышчу. Азыркы күндө көлдүн балыгынан мен айтар элем жакшы болбосо жаман эмес да. Катер жаман эмес. Жок, жаман эмес, это однозначно. Анан бул эки балыктын этинен айырмаласа болобу, болбойбу? Кайсы? Алтын балык менен бул темно-синий балыктын этинин айырмасы барбы? Ошол майлуулугунда эле бар, biraz. Майлуулугунда. Атак анын этин сүйгөндөр аны жейт, муну сүйгөндөр муну жейт. Ар ким өзүнө жакканын тандап алат, ошону ала берет да. Мына ушундай. Бул жерге келесиздер, эс аласыздар, балыкты заказ бересиздер. Каласаңыздар тирүүнчө тутуп кетесиздер, каласаңыздар бишир берет. Анан менин угушум боюнча баасы өтө доступный дейт, Эми биз бааны коюп атканда ойлонуп туруп койгонбуз, орточо бааны койгонбуз да. Арзан менен кымбаттын ортосун койгонбуз да. Мисалы 1 килограммды канча сомго биширип берсе болот дегендей да ушул жерге туристтер келип. 1 килограммды 1050 сомго. 1050 сом. Өтө жакшы туугандар. 1050 сом. Биз кээ бир жерлерге бардык, ушул радужный форель 1,5 сомдон биширип атты. Андайлар да бар, 800 сомдон бышырган да бар, 1,5 миң да бар. Ошо себептен айтып атпаймынбы? Орточосун койдук деп. Орточо. Өтө жакшы туугандар. Биз бир четтен көрсөтүп бердик. Саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшөлү. Бул жактарда башка процесстер жүрөт экен. Фермерлик чарба деген үчүн тигил жакта инкубатор бар, личинкаларды чоңойтуп бул жака чыгаруучу. Мына ушундай. Аны азыр эми барып көрсөтүүнүн кажети жок. Мен барып анча-мынча кызыктуу жерлерин алып тартып көрсөтөмүн. Саламатта калыңыздар. Мээрбек бек, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Аманчылыкта көрүшөлү. Келип туруңуздар, туугандар. Рахмат.